Assalamu алейкум достар. Кутман күнүңүздөр менен. Кайрадан бактабыз. Өзүңдүн багың болгону кандай жакшы нерсе. Бакка келесиң, ишке эмес. Бул жерде кадимкидей мейис алат. Таза аба, муздак кар, көк асман дегендей. Бул жерде өзүң менен өзүң ойлоносуң, суроо бересиң, жооп бересиң, изденесиң. Өзүң үчүн кандай жакшы нерсе, керемет нерсе. Бекерден айтылбаса керек, жакшы адамдан бак кылат деп. Быйыл бак кылууну пландатсаңыздар, сөзсүз түрдө ниетиңиздерге жетиңиздер. Бакты айланганча караганча сиздер менен кээ бир маселелер боюнча сүйлөшөлү. Быйыл эмне кылдым, кандай иштер болду, эмне издеп атам, эмнени таппай атам. Бүт баарын сиздер менен бөлүшүп келатам. Ошол практика кылып аткан нерселердин бири сиздер билесиздер, жазгы үзүү. Жөн эле башынан май, июнь айларында үзүп коем. Анын жыйынтыктары кандай болуп атат? Азыр сиздер менен ошол нерсени көрөлү. Алдыбыздагы 1,70 сантиметрдей алма, бойка сортундагы. 2019 жылы улаганбыз бул алманы. Жакшы билесиздер. 2021 жылы буюрса бул мөмө алат деп айтканмын. Эми ошол жыйынтыктары кандай болуп атат? Болот буюрса. Бойка сорту спур сорт болгондуктан денесинен мөмө түйө алат. Билесиздер, спур сортунда денесине мөмө ала алат. Мынакей. Эгер сиздерге көрүнүп аткан болсо, бул мөмө бүчүрлөр. Эгер тааный турган болсоңуздар, бул албетте мөмө бүчүрлөр. Үзүү жасалган жерлерин да көрсөтөйүн. Улагандан кийин мынакей кольцо болуп турат. Бул жерде тегерекче, бул жерде үзүү жасалган. Быйыл жазында дагы бул жерден бир жолудан үзүү жасалган экен. Жыйынтыгы ушундай буюрса, күзүндө бул алмалар татынакай болуп буша турган болсо, сөзсүз тартып киргизем. Метод иштегенде, бул жерде метод иштеп атат. Бул методдун жыйынтыгы. Бир карыштай кар бар азыр бизде. Күндүн түнкү суугу -6, -7ге чейин жетип атат. Бул кийинки көчөт. Муну туугандар кийинки жылга жок, быйыл күзүндө буша турган мөмө бүчүрлөр буюрса, бул жерден алма алабыз. Бутак бышты, 2 жылдык болуп калды. 2 жылдыгында сөзсүз. Быйыл дээрлик бардыгында алма бүчүр бар. Бул бийик өсүүчүнү тездет мөмөгө тургузуунун жолу ушул. Кербовка, жашыл үзүү, ийип айлоо, градусын чоңойтуу. Буга бир гана жашыл үзүү жасалган болду. Башка эчтеке жасалган эмес. Сонун достор. Бак кылыңыздар, ниетиңиздерге жетиңиздер. Бак бул өзүнчө бир чыгармачылык. Сиз кандай бутайсыз, кандай кое бересиз? Бул сиздин технологияңыз, бул сиздин маданиятыңыз. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Тынч аман болуңуздар.